Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин коңшу элдер менен болгон мамилеси 15-19 кылымдын биринчи жарымы. Сабактын планы. Мухаммед кыргыздарды бириктириши. Мухаммед кыргыздын санжырасы. Калмактарга каршы күрөш. Кыргыз-казак чабыштары. Кененсарынын чабуулу. Кыргыз-Кытай мамилелери. Орус эли менен кыргыздардын алгачкы байланышы. Мухаммед кыргыздын же болбосо Тагай бийдин кыргыздарды бириктириши. Мухаммед кыргыз уруулардын оң жана сол канаттарын бириктирип бекемдеген. Ал 1508-жылы Ак кийизге салынып, хан көтөрүлгөн. Ал Могол хандыгына каршы күрөштө казактар менен союздаш болууга аракеттенген. Кыргыз коңшулары Түркстан, Сайрам, Ташкент, Анжан, Аксы жерлерине чейин жеткен. 1517-жылы жалган жалаа менен Моголдордун ханы Саид Мухаммеддин ордосуна Барскоонго басып кирип, өзүн Кашкарга туткунга алып кетет. Саид хан 1518-жылы бошотуп, уулу Рашид менен Мекенине жөнөтөт. 1524-жылы казак ханы Темир менен союз түзөт. Аны Могол ханы Султан Саид билип калып, 1525-жылы Мухаммедди Кашкарга алып келет. Ал жерде хан өлгөнгө чейин болот. Амир Темирдин урпагы Захриддин Бабур көчмөн өзбектер түзгөн Шейбани хандын аскерлерин сүрүп чыгарган. Бабур Оштогу Сулайман тоосуна чаканы уйкудурган. 1504-жылы Ысар же болбосо Гисар тоолору аркылуу Афганистанга, андан ары Индияга өтүп, Улуу Моголдор империясын түзгөн. Бабур 1493-1529 жылдары окуяларды камтыган мемориалдык Бабурнаама чыгармасын жазган. Анда Кыргызстандын саясий тарыхына байланыштуу маалыматтарды жана Түштүк Кыргызстандагы урууларды жазган. Ош шаарындагы Сулайман тоосунда Бабурдун үй музейи 1991-жылы реставрацияланган. Ал 16-кылымга таандык архитектуралык эстеликтердин үлгүсү. Кыргыз-казак союзу. Кыргыздар казак кошунун жетектеген Хакназар менен биригип, Абдал-Рашид баштаган моголдорго каршы күрөшкөн. Казак ханы Тахирдин Ташкент, Анжан, Сайрам, Түркстан шаарларына каршы согушкан 200 000 аскеринин көбүн кыргыздар түзгөн. Казак хандыгы менен Түндүк кыргыз уруулары союз түзсө, ал эми Түштүк кыргыз урууларынын башчылары Шейбанилер менен жакшы мамиледе болушкан. 1558-жылы англиялык саякатчы Женкинсон ошол убакта казактар Ташкентке, кыргыздар Кашкарга коркунуч туудуруп жатат деген. 1598-жылы Тобокел хан Сырдарыянын оң жээгиндеги шаарларды каратып, Бухара, Самаркандты камалаган. 1635-жылы Имамкули хан кыргыз казактарды жеңип, Сырдарыянын оң жээгин жеңип алган. Памир-Алай, Фергана, Түндүк Афганистандык кыргыздар 1635-жылы Гисарга кыргыз уурусунан 12 000 үй бүлө же 60 000 киши келген. Алар Гисарга Ыртыш жана Тоолу Алтай тараптан келсе керек. Жаңы келген кыргыздар ислам динин кабыл алган. Бир нече кыргыз уруулары жергиликтүү өзбектерге сиңишип кеткен. 1642-1643 кыргыз кол башчылары Кутлук Саид, Тилекби жана Каракытай мырза Анжанга чабуул жасашкан. Алар ошол жердин төбөлөрүн Аштархани ханы Надир Мухаммедке жардам сурап кайрылууга аргасыз кылган. Калмактарга каршы күрөшүүдө кыргыз колун баштаган Дөөлөс баатырдын жалдуу кабанын эрдиктери санжырада айтылат. Калмактарга каршы Дөөлөс бакты Манап би, Жарбаң баатыр, Түгөл би, Кулжыгач би, Чаа би эрдиктерди көрсөтүшкөн. Кыргыз-казак ханы Эрешимдин тушунда кыргыздар менен казактардын ынтымагы күчөп, баскынчыларга каршы күрөшкөн. Манап би чечүүчү салгылашууда бетме-бет чабышып жатып курман болгон. Манап бидин уулу Жарбаң баатыр эриөлдөргө чыгып, кыргыздын туусун бийик көтөргөн. 1627-жылы ойроттордун ынтымагы кетип, тыргооттор Волгага, хошуттар Тибетке конушка турат. 1635-жылы ойрот калмактардын кубаттуу мамлекети Чуңгар хандыгы түзүлөт. 1643-жылы Эртене баатыр коңтайшы турган ойроттор
50 000 аскер менен кыргыз казактын жерине басып кирет. Чуңгар хандыгынын чабуулдары. Чуңгар хандыгы түзүлгөндөн кийин кыргыз казак жергесине бир нече чабуулдарды уюштуруп турушкан. Казак султаны Жангир менен Самарканд акими Жалаңтөш баатырдын бириккен колу жоону чегинткен. 1658-жылы Абдышүкүр баштаган өзбек колу 38 000 аскери менен таласка келишип, Куланжылан деген жерде калмактар менен беттешет. Кыргыз казактар өзбектерге кошулат. Кармашта Абдышүкүр набыт болуп кошуун чегинет. Коңтайшик Алдан Бошоктунун мезгилинде калмактар 1678-жылы Орто Азия жана Чыгыш Түркстанды каратууга аракеттенет. 1680-жылы Жаркентти каратат. 1681-83-жылдары Сайрамды камап, бирок ала алган эмес. 1697-жылы Галдан Бошокту каза болот. 1723-жылы калмактар Ысык көлдүн чыгыш тарабын басып алат. 1727-жылы 6 000 аскер менен чабуулга өтүп, Теңир тоолу кыргыздардын бир бөлүгүн Ферганага, Тажикстанга, казактарды Бухарага, Кожент, Самаркандка түшүрөт. 1732-жылы Кетмен төбөнү калмактар каратып алат. 1748-49-жылдары чоң согуш болуп, кашкарлык кыргыздар калмактарды Севан Доржи, кийин Лама Доржинин аскерин жеңишкен. 1749-жылы 27 000 аскер менен кыргыздарга келип, кайра жеңилген. Калмактарга каршы күрөштүн башында Маматкул, Кочкорхан, Чоңмамбет, Нияз баатыр, Базыл баатыр, Кашкатай баатыр, Тынай, Жамболот, Качке, Кошой, Нышаа, Эр Солтоной, Бердике, Тууби, Карбото, Жайыл баатырлар турган. 1757-58-жылдары калмактар Кытай тараптан талкаланып, калмак калкынын 70% ырайымсыздык менен өлтүрүлөт. Аман калганы Орто Азияга качат. Алар кийинчерээк кыргыз урууларына сиңип кетишкен. Сарбагыштын бийи Атаке баатыр калмак баскынчыларына каршы күрөштө түндүк кыргыз урууларына башчылык кылган. Жогортулдар мезгилинде бөлүмгө учураган, чачыраган элдин башын бириктирүүгө көп күч жумшаган, мамлекеттин көз каранды эместиги үчүн күрөшкөн. 1758-жылы Цин генералы Чао Хой кошууну качкан калмактарды шылтоолоп, Иле өрөөнү аркылуу Санташ аш уусунан ашып, Ысык көлгө кирет. Кыргыздарды 3 күн менен багындыра албасына көзү жетип, Чао Хой тынчтык байланышты түзүүгө аракет кылат. Ал кыргыздардын Пекинге элчи жөнөтүүсүнүн демилгечиси болот. Генерал Чао Хойдун демилгеси менен кыргыздар 1758-жылы Пекинге элчи жөнөтүшөт. Элчилер Солто уурусунан чыккан Ныша баатыр, Бугу, Сарбагыштан Черикчи Темир уулу Төрөке Шүкүр болгон. Аларды Маматкул бий жабдып жөнөткөн. Элчилерди император Цянлунь жылуу кабыл алган. Элчилер жуңгарлар басып алган жер жайыттарын кайтарып берүүнү суранган, бирок кыргыздар келгенден кийин ал жерлерди жооп күтпөй эле алышкан. Чыгыш Түркстанда Кытайдын бийлиги орногондон кийин андагы кыргыздардын бир бөлүгү Кыргызстанга журт которот. 1760-жылы 1000ден ашуун кыргыз Кашкардан ат башка келген. Чыгыш Түркстанда Цин бийлиги Цинцзян, жаңы чек, жаңы ээлик деп атаган. 1759-жылы кыргыз-өзбек колу Ферганага кирип келген манжур аскерлерине сокку урган. Натыйжада 9 000 Кытай аскеринин 7 000-и өлтүрүлгөн. Манас эпосунун бөлүмдөрүндө жана кенже эпостордо манжурлар менен болгон көптөгөн салгылашуулар баяндалат. Казак-кыргыз чабыштары. 1760-жылы Орто жүз казактары кыргыздарга кол салган. 1764-жылы кыргыздар улуу жана кичүү жүз казактарына кол салышкан. Абылай хан Орто жүз казактарынын султаны. Чуңгар хандыгынын баскынчылык согуштарына каршы күрөшкө жетекчилик кылган. 1760, 1774, 1779-80-жылдары кыргыздарга кол салып турган. 1770-жылдагы кыргыз-казак согуштарында кыргыздарды Эрсадыр жетектеген. Абылай хан 30 000 аскери менен Талас жана Чүйгө кол салат. Ошондо Солто, Багыш, Саяк, Сару, Кушчу Кытай урууларынан кол топтолгон.
Кыргыздарды саяктан чыккан Эр-Садыр жана Солтодон Кебек би жетектеген. Жайыл кыргынында Аблай таластын башы аркылуу Кара Балта Сокулуктагы Солто менен саяктардын айылын талаптаногон. Кан суудай аккан бул кармашта Жайылдын балдары Үсөн жана Теке баатырларча курман болгон. Аблай хандын аскерлери менен салгылашууда Бишкек баатыр эрдик менен кармашкан. Ормон Ниязбек уулу оң канаттагы Сарбагыш уурусунан 1842-жылы ак кийизге отургузулуп, кыргыз уру башчылары хан көтөрүшкөн. 1842-жылы Ормон окуу деп аталган мыйзамдар жыйнагын жарыялайт. Мамлекетти башкарууда өзүнө кеңешчилерди, аскер кошун башчыларын, жеке аскер гвардиясын кармаган. Ормон хан өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүүгө аракеттенген. 1841-жылы Казактын кичүү жана орто жүзү эл башчылары Кененсары ханды хан көтөрүшөт. 1846-жылы Кененсары орустарга каршы күрөшөлү деп Ормон ханга элчи жөнөтөт. Ормон макул болгон эмес. Муну уккан Кененсары 1846-жылы жазында Норузбай, Эржан баатырлары менен кыргыздарга жортул баштап, Солто, Сарыбагыш ууруларын канга бөлөйт. Элчи катары барган Жаманкара баатыр баштаган 12 элчини кыйнап өлтүргөн. Кененсары хан 1847-жылы 20 000 аскери менен кыргыздарга кол салган. Кененсарынын колу элди аяосуз кырып, боюнда бар аялдардын курсагын жарып, балдарды баканга илет. Атактуу Калпак баатыр Бишкектин чыгыш тарабынан тосуп, салгылашып жатып курман болот. Кыргыз эл башчылары Кененсарынын чабуулун тосот. Бул согушта кыргыз колун Ормон хан, Жаңкараш би, Жантай, Ажыбек баатыр жетектейт. Согушта Ормон хан кол башчы катары айлакерлигин көрсөтөт. Ал тарыхта Ормон Опуза деп аталат. Ормон Опуза. Кыргыз аскерлери 3 күн 3 түн бою 10-15 топко бөлүнүп, Шамшы 11 жылга тоолорунда күндүзү чычырканак, карагай, тал сүйрөтүп чаң чыгарган, түнкүсү ар бир жоокер бирден от жагып душмандын үчүн алган. Ормондун бул айласы казак колун сестентет. Кээ бир казак кошундары хан кенени таштап качып кетет. Мыкан салгылашуусу. Кыргыз колун Ормон хан баштап, Мыкандын кара суусундагы сазда чоң салгылашуу болуп, Кенехан жана Норузбайды Сарбагыштан, Чечей уругунан Дайырбек, Жарбагың уругунан Калча Аксакал колго түшүрүшөт. Кененсары хандын колун талкалагандыгы үчүн орус өкмөтү Ормон хан жана Жантайды алтын медаль, алтын жип менен саймаланган чепкен менен сыйлаган. Бул согушта көрсөткөн эрдиги жана Кененсарынын туткундагандыгы үчүн Дайырбек баатыр, Калча баатыр, Аксакал баатыр баштаган 13 жигит алтын медаль менен сыйланган. Сарбагыш уурусунан Шабдан баатыр, Сооронбай Дүрү уулу, Солто элинен Байтек баатыр, Бошкой уулу өзбек кыргыз-казак ынтымагы үчүн көп эмгек сиңиришкен. Таластагы Кушчу уурусунан чыккан Бөлөкбай бийдин дипломатиялык иш-аракетинин натыйжасында Талас аймагында кыргыз-казак чек аралары такталып, казактар ээлеп алган бир топ жерлер кыргыздарга кайтарылган. Кыргыз-Кытай мамилелери. Цин-Манжур үстөмдүгүнө каршы Чыгыш Түркстандагы көтөрүлүштөр. 1814-16 жылдары Зия Аддин баштаган бул көтөрүлүшкө уйгурлар менен кыргыздар катышкан. Кыргыздардын Кыпчак уурусунан чыккан Турдумамбет жетекчилик кылган. Бирок Кытай аскерлери күчтүүлүк кылып, көтөрүлүштү ырайымсыздык менен баскан. 1820-28 жылдары Жаангер кожо баштаган көтөрүлүшкө кыргыздардан Суранчы бийдин кошуну катышып, бир нече жолу эрдик көрсөтүшкөн. Син үстөмдүгүнө каршы көтөрүлүштөр 1830-1847 жылдарга чейин уланган. Орустар менен кыргыздардын алгачкы мамилелери. Петр I Ысык көлдүн чиймесин жана кыргыздар жөнүндөгү биринчи маалыматты Чуңгар хандыгынын элчиси Мунковскийден алган. 1749-жылы Оренбургдук окумуштуу Рычков каттаган көпөстөрдөн сурамжылап, кыргыздар жөнүндөгү маалыматты жыйнаган. 1780-жылы Фергана Алайды аралаган эрксиз саякатчы Ефремов 10 жыл кыдырып, 1786-жылы Санкт-Петербургда китеп чыгарган.
Россия менен алгачкы мамилелерди түзүүдө Атаке Баатыр жана Абдрахман Кучаковдун тарыхый орду чоң. Тема боюнча суроолор. Мухаммед кыргызга мүнөздөмө бергиле. Моголдор эмне үчүн кыргыздарды көз каранды абалда кармоого аракеттенишкен? Чуңгар хандыгы жөнүндө эмнелерди билесиңер? Калмак баскынчыларына каршы күрөштө кыргыз элинин башында турган инсандар жөнүндө айтып бергиле. Чуңгар хандыгы качан, кимдер тарабынан талкаланган? Кыргыздар менен казактардын чабыштары жөнүндө эмне билесиңер? Кыргыздардын кытайлар жана орустар менен алгачкы байланыштары жөнүндө айтып бергиле.